Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү сабагыбыз турмуш тиричилик коопсуздугунун негиздери. Өтө турган темабыз чыр-чатак. Анда балдар, чыр-чатак деген эмне? Ушул суроого өзүңөр жооп ойлоп көргүлөчү. Силер да кимдир бирөө менен чыр-чатакка бардыңар беле? Анда бүгүнкү сабагыбыз мына ушул сөздөрдүн тегерегинде болот. Чыр-чатак учурунда адамдар бири-бири менен урушушуп, бири-бирин капа кылышат. Демек, чыр-чатак бул урушуу, кээде ал мушташууга чейин алып барышы мүмкүн. Балдар арасында чыр-чатактын чыгуу себептери ар түрдүү болот. Мисалы, орун бошотпой койгондо, бирөөнүн сырын бирөөгө айтып койгондо, бири-бирине ат койгондо, бир нерсени бөлүшө албай, бирөө жеңип, ал эми бирөөсү жеңилгенде, же болбосо бирөөнүн ою менен макул болбогон учурда чыр-чатак чыгып кетиши мүмкүн. Менимче, ушул себептердин улам силердин араңарда да бир нече жолу же жок эле дегенде бир жолу болсо дагы чыр-чатак чыккан болушу мүмкүн. Бул учурда балдар биз өзүбүздү бекем кармап чыр-чатакка барбаганга аракет кылышыбыз керек экен. Анда балдар төмөнкү суроолор менен силерге кайрылгым келип турат. Чыр-чатактар адамга пайда алып келеби же зыянбы? Албетте, чыр-чатак адамга зыян гана алып келет. Анткени биринчиден чыр-чатак чыкканда достордун ортосунда мамилеси бузулушу мүмкүн. Экинчиден, бири-биринин денесине кандайдыр бир зыян алып келиши мүмкүн. Ошондой эле ортодогу мамилени бузуп, өзүнүн зыянын тийгизиши мүмкүн. Бир күн уруш болгон жерден 40 күнү береке кетет деген макалды кантип түшүнөсүң? Ооба, бир күн уруш болгон жерде 40 күн береке кетет. Анткени уруш, чыр-чатак бар жерде жакшылык да болбойт, береке да болбойт. Ал жерде алга жылуу деле болбойт, ынтымак болбойт. Ал эми уруш жок, чыр-чатаксыз, бири-бирин аябай сыйлаган жакшы чөйрөдө алдыга жылуу, береке болот экен. Анда балдар, чыр-чатактын алдын алуунун жана жөнгө салуунун эрежелери менен таанышып алгыла. Чыр-чатактын себебин алгач билүү зарыл. Бул эмнеден улам келип чыкты деген суроо менен кайрылышыбыз керек экен. Өз оюңду башка бирөөлөрдү капа кылып албагыдай айт. Акырын, бир аз жымсалдап айтышыбыз керек экен. Өз эмоцияларыңды башкара бил, өзүңдү карма. Ооба балдар, сезимге алдырбай, эгерде сага кимдир бирөөнүн колу тийип кеткен болсо, анда сен аны атайын кылып аткандай эмес, өзүңдүн баягы ачууң келип атканын билдирбей, эмне себептен сенин колуң мага тийип кетти, ата айладыңбы же кокустук болдубу деп, башка тиги досуңдан сурап көрүшүң керек экен. Чечимди өзүң эле кабыл алба. Классташтарың же досторуң менен чогуу кеңеш. Чындыгында эле, эгерде чыр-чатак чыгып кете турган болсо, өзүң эле дароо барып, аны менен урушуп кетпестен, эмне болду эле, кандай болду эле, классташтарың менен кеңешүү керек. Жеңилип же утулуп калсаң капа болбо. Жеңилүүнү да билүү керек. Туура балдар. Демек, жеңүү дагы, жеңилүү дагы ар дайым бири-бири менен эри шаркак жүрөт. Жеңилип калган болсоң, анда сен капа болбо. Жагымсыз жагдайды тамашага айлантууну үйрөн. Эгерде чыр-чатак чыгып кете турган болсо, анда бул жерден тамаша иретинде айтылды эле бул сөз деп, же болбосо бир жагымдуу, бир жакшы сөздү айтып, бул абалдан чыгып кеткенге аракет кылышыбыз керек экен. Эгерде чыр-чатак чыгып кетсе, эч качан мушташпа. Кокустук болуп кетиши мүмкүн. Ар дайым бирөө менен пикир келишпестик болуп айтышып калсаң, же түртүшүп кетсең, аны менен мушташып кетпегенге аракет кылгыла. Мушташуу теринин көгөрүшүнө, жаракаттарга,
көңүлдүн түшүшүнө алып келет. Ооба балдар, денеңерге кандайдыр бир зыяндар тийиши мүмкүн. Таяк менен уруу, таш менен согуу адамдын ден соолугуна залал келтириши мүмкүн. Көпчүлүк учурда мушташты өзүн кармай албагандар, өзүнө ишенбегендер же өзүн өзү актоого сөз таппай калган адамдар башташат. Ал эми силер болсо мындай кадамдарга барбагыла. Балдар, эч качан досторуңар, бир туугандарыңар менен чыр-чатак чыгарбагыла. Башкалардын оюн сыйлоону, аларды да түшүнгөндү үйрөнгүлө. Эгерде силерге алардын жасаган иши жакпай жатса, акырын барып түшүндүргүлө. Бул албетте силердин тарбиялуу, маданияттуу экениңерди да көрсөтөт. Анда балдар, бүгүнкү сабагыбыз да соңуна чыгып баратат, тапшырма алгыла. Силер балдар, чыр-чатак пайда алып келбейт деген темада досторуңарга кыскача кайрылуу жазгыла. Эмне себептен чыр-чатак пайда алып келбегендигин бүгүнкү сабагыбыздан жыйынтыктарды чыгарып, досторуңарга кайрылуу жазып бир баракка аны мага жөнөткүлө. Сабагыбыз бүттү балдар, саламатта тургула.